Assalamu alaikum достор, сиздер менен Круп Трейд. Бүгүн биз сиздер менен Форексти разбор кылабыз. Бизге выходной күндөргө бир жакшы бир подарок даярдап атат окшойт крипторынок. Ошондой эле бул жакта эмне болгон ачылып турган сделкалар десеңер, туугандар, биз мынакей VIP чатта торговля кылып атабыз азыр данный момент лайв. Так, Форекске өтө турган болсок, мен азыр бул жактан позицияларымды жабам, 1-2 позициямды. Анткени деген туугандар, евро USD көтөрүлүп атат кайрадан. Биткоин эмне болуп атат? Биткоин түшүп атат. Биткоинди жабыш керек болуп атат туугандар. Биз айткандай эле 92ден өйдө кете албайдык окшойт, 93-94төн өйдө чыга албай койду окшойт. Анткени бул жактан могу уровеньден дальше продавецтер давить этип атат да. Ошондой эле биз скринерден көрсөткөм. Туугандар. Так, скрининге мынакей бизде деген 87ден баштап 81ге чейин, особенно 81-900дө өтө чоң не чогулуп калды, ликвидность чогулуп калды. А рынокты билесиздер туугандар, рынок ликвидностько кыймылдайт. Сөзсүз түрдө обязательно рынокко бул жөн эле азыр ушул туруш бойдон өйдө кетип калса, анда бунун баары калып кетет. Бул рыноктун баарын тазалап, бул жактын баардыгын, андан кийин гана өзүнүн восходящий трендин берип кайрадан дальше кетиши мүмкүн. Так, ошондуктан бүгүн бизде жума, акыркы күн. Мен минус менен болсо дагы тилекке каршы бул позицияларымды жабышым керек болот. Бирок алтын менен эфириумду дагы жабат окшоймун, анткени эфириумда коррекция берип атат, азыр көрсөтүп берем. Бир эле позицияда алтынды калтырып турат окшойм пока выходной күндөргө. Анткени деген пятница күнү крипторынок иштей берет, а именно алтын, фондовый рыноктор жабылат. Жабылгандан кийин менин позициям ушул бойдон токтойт. Андан кийин 2 күнүн ичинде болгон жаңылыктарды карап туруп, мен биринчи күнү понедельник күнү рынок ачылганда ошондон дальше бир жумалык өзүмдүн пландарымды түзөм буюрса. Так, бул жакты күтүп туралы туугандар, мен азыр каналга таштап коеюн. Ошол туугандар мага жакпай жана ошондой эле эч кандай бир жаңылыктар деле, важный жаңылыктар деле чыккан жок. Бирок рынокто өтө волатильность көп болуп атат, чоң болуп атат. Ылдыйкы чогулган, ылдый жакта чогулган ликвидностьтер бул өтө эле чоң магнит болот ценага. Цена обязательно ылдыйга бир барып келиши керек болот. Так, биз бул жактан плюс алдык. Мен позицияларымды жаптым, историяларымды көрсөтүп кетейин туугандар сиздерге. Форекстеги азыр Форекстеги историяларды көрсөтүп кетейин. Мынакей эфириумдан жаңы эле жаптым бул прибыльди. Жана ошондой эле биткоиндагы 2 минус туугандар. Ага чейинки $2000 жана ошондой эле $3200 бул мурунку позицияларыбыз. Так, алтындагы позицияны биз качан ачкан экенбиз? Алтындагы позицияны деген биз 3-күнү ачкан экенбиз, 3-үндө ачкан экенбиз. 2 күн мурун ачылган позиция экен. Бизге азыр данный момент $500 прибыль берип жатат туугандар. Ошол туугандар, баарыңыздарга ассалому алейкум. Телеграмга өтүңүздөр туугандар. Телеграмга өтүп катталып, биз кайрадан мурунку акциябызды баштадык, мынакей туугандар. Мурунку акциябызды баштадык $5. Эгерде силер бул акцияга катышкыңар келсе туугандар, биздин ссылка аркылуу катталып, ошондой эле өз балансыңарды 500 сомго толуктап, верификациядан толук түрүндө өтүп, 500 сомго толуктап туруп, кайрадан бизге банк номериңерди же болбосо любой бир банк номериңерди жөнөтсөңөр, биз силерге кайра ошол замат ушул силер салган сумманы артка кайтарып беребиз туугандар. Ошол туугандар, баарыңыздарга ассалому алейкум. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө саламаттаңыздар.